Бүгін сізге 11-ші көчө 18-ші үйдөн 2 кабаттандырылган үйдү сунуштайбыз. Пульт менен барат ачылат. Бисмилла деп. Баратаны мынтип машинада келип ачасыз. Сырткы короо мына сары таш менен баары жасалгаланган. Муну бир бассаңыз токтойт. Киргенде үйдүн айлана тегереги бүт сары таш менен, анан бул жагы фасад менен курчалыптыр. Мына кире бериш эшик, биринчи кабат, экинчи кабат, бул жагы болсо дагы да 2 бөлмө жасалыптыр. Бул жагында болсо сырткы жаткана, мына отун сизге калат. Бүт баардык айлана тегереги мынтип сары таш менен жасалып чыгыптыр. Көрөрман, мына сырткы жаткана. Ичинде да, сыртында дагы бар. Мына жакта болсо котел жайгашкан. 3 фаза менен, электр суу менен, кааласаңыз свет менен иштетесиз, кааласаңыз газ менен иштетесиз. Анан айлана тегерегин бир сыйра назар салып карасаңыздар, ремонтко сөз жок. Сырттан суу дагы чыгат. Биринчи кабат решетка менен бүт курчалып тосулуп чыккан. Мына кире бериш эшик, темир эшик, бирок эшик. Бул жагы экинчи кабат. Кышындасы суу кирбейт, жайындасы салкын кирбейт. Мына бүт айлана тегерегини курчап чыккан. Бул жагы болсо кошунага кире бериш жер. Бул жагында болсо сөөрү. Кыргызда билесиз, 2 этаж үй салгандан кийин кошумча жанында дагы атемдерге балдар бөлмөсү салынат. Бүт электр суулар монтаж болуп жакшы каралган. Жагы атемдер бөлмөсү мынакей. Бул жагы болсо балдар, тууган урук келе турган болсо кенен ойноп, кенен жүрө турган жер. Бул жагында болсо душтун оту, айлана тегереги бүт кафелденген болгон. Ичине ремонт кыласыз. Бул жагы кирүүчү машина майдашуудан коесуз. Бул жагы болсо баня болот. Каалагандай ремонт кыласыз. Агабыз өзү көп деле келбейт экен. Негизинен акчасы 210 000 доллар. Бул жагы болсо экинчи кабат. Муну дагы отдельно өзүңүз караштырып койсоңуздар болот канакей. Үстүндө каалаган буюм тайынды майдаш чүйданы бул жака алып чыгып койсоңуздар да болот. Места кенен, негизинен светтер орнотулган. Майдаш чүйдөн сен мына жака алып чыгасыз, каалагандай ишти кыласыз. Булай буюрса 4 соток, анан квадрат метрин эми баарыңыздар эле көрдүңүздөр окшойт. Ассаламу алейкум, ардактуу биринчи кежинин көрүүчүлөрү, амансыздарбы? Бүгүн сиздерге 2 кабаттан турган сонун үйдү сунуштайбыз. Бисмилла деп биринчи жеңилердин бөлмөсү сыйлуу бөлмө. Ашканадан баштайлы. Мына могу жерде могул теплый пол, мебелдердин баары калат. Ремонтко бир сыйра көз жүгүртүңүздөр. Ашкана кенен болуптур. Мына мебелдин баары калат деп айттым. Идиш аягына кетиши мүмкүн. Суу, свет, газ, отопление баары бар. Мына печкаларга баарыңыздар назар салыңыздар. Баары агам мебелдерди мындан 2-3 жыл мурун мебелдерди бир сыйра көз салсаңыздар түшүнөсүздөр, ким жасаган, кандай. Негизинен баалуу белек мебелдер. Мына холодильник барак. Маркасына бир сыйра көз салыңыз. Холодильник дагы калат. Негизинен агабыз өзүм жашайм деп колдон келишинче мындай кылып туруп, баарына ушундай кылып туруп көңүлдү коюп жакшы жасаган. Салкындаткыч бар. Бул жагы болсо ашкана. Так, кире бериш жер, темир эшик, бирок эшик, отопление бар. Мына жерге кийим илүүчү текче. Бул жагы болсо сыйлуу бөлмө, конок бөлмө болот. Коноктор келсе мына бөлмөгө кирет мынакей. Телевизор бар, мебелдер жакшы. Мебелдердин баары калат деп айттым. Мына негизинен ремонтко сөз жок. Салкындаткыч бул жака да коюлуптур. Ар бир бөлмөнүкү жылыткыч менен курчалган, теплый пол. Эшиктер дагы жыгач эшик. Так, бул жагында болсо салат койгону, вареналар койгону отдельный бөлмө. Бул жагы болсо жуунуп тарануучу ажатканасы менен душевой кабинка. Отопление айттым, теплый пол. Үстү дагы жасалган. Айлана тегереги кафелденген. Так, экинчи кабатты алып көрсөтөбүз. Экинчи кабаттын тепкичтерди да бир сыйра көрүп алыңыздар. Экинчи кабатка дагы мынакей отопление киргизилген. Чыкканда
Бұл жақта ательнер бөлмесі, бұл жақта 2 бөлме бар. Так, қатарынан таныштырайын. Бұл жақ ательнер бөлмесі. Кондер қойылған, теплый пол деп айттым. Спальный қалады, дей қысқасы бары қалады. Жылытқышпен қоршалған. Бұл жағы болса кладовка. Киімдің бары батып кетеді, көрерман. Ақшасы болса ақш долларына $210 000, біраз түші беру жолы бар. Бұл жағы болса балдар бөлмесі болып кеткен 1 бөлме, мында чақан, бұл жағы мен 2, 3 бөлме үстінде бар екен. Үстінде мына отопление кіргізілген. Жылытқыштар қойылған. Бұл жағы болса үстіңгі чатырға шығып кетуші жағы. Ардақты көрерман, кирпичныйдегі ошта жашаған ағайындар, барыңыздар білесіздер. Қасиетті ресторанның артынан 2 қабатты үйді ұсыныштаймыз. Мұны неман әтті екенін барыңыздар білесіздер, мына көрініп тұрады. Мұны ол жерде болса Ақтілектің кругойы. Түз кетсеңіздер, Ноқат Қызылға кетесіздер, бұл жақ кетсеңіздер, Западный тарап келесіздер, бері кіріп келсеңіздер, Диқан қыштақ 11-ші көче 18-ші үй болып қалады. Мектеп, балабақша, мешіт бары бар бұл жерде. Маршрут қаттамда жақсы.